Айпери Кубик кызы эмнеден корко тургандыгын айтты. Ырчы Айпери Кубик кызы адамдын фобиялары тууралуу пикирин билдирди. Ар бир адамдын фобиясы болот. Мисалы, мен суудан корком. Бирок азыркы ысыкта сууга түшсөң кандай сонун? Ким эмнеден коркот деп кайрылды ал күйөрмандарына. Ошондой эле ырчы жакында кызыма насаат деген ырын күйөрмандарына сунуштаганын дагы кошумчалады. Кызымдын барган жеринде бага ачылса экен деп ар бир ата-эне тилейт, мага ыймандуу келин туш кылса экен дейт. Ар бир атанын, эненин тилеги ошол. Балдарыбыз бактылуу болсо экен дейт. Жаңы кыз узаты ырым кызыма насаат деп аталат. Сөзү обону Майрамбек Осмонов агабызга таандык деп кубанычын бөлүштү ырчы. Маалымат булагы Заман KG. Самара Каримова Кыргызстандын бийик тоолорун эстеп жатам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова Өзбекстанда конокто досторунун сыйын көрүп жүргөнүн маалымдады. Эң эле жаман жери күндүн ысыгы болгонун эскертти. Бүгүнкү Өзбекстандын ысыгы айкырышабыз тайып калды. Ысыкка ээрип калдык. Өзүм аппак элем. Көлөкөгө жашынсам дагы күйдүм го чиркен. 55 градустан өйдө дешти. Кыргызстандын бийик тоолорун эстеп жатам дейт ырчы. Эскерте кетсек, 25 июнь күнү Самара Каримова Өзбекстандын Ташкент шаарында өзүнүн алгачкы жеке концертин ийгиликтүү өткөрүп алды. Учурда чыгармачылыктын үстүндө талбай эмгектенүүдө. Маалымат булагы Заман KG.